Bugünkü күндө жалпы Кыргызстан боюнча абайлагын айдоочу деген акция жүрүп атат. Мына ушул жерде Покровканын азыр Галбого да илип коюшту. Канча акча кетиришип, ошону илип арендасын төлөп, аларга зарыл түштүбү? Анткени бүгүнкү күндө машина менен болгон авария көп болуп атат. Бири-бирибизге болгон урмат, сый жок болуп атат. Машиналарыбызды каалагандай айдап атабыз. Анча-мынча мыйзамдарга баш ийбей жатабыз. Машинанын скоростторун көбөйтүп атабыз. Жанагы курларды асынбай жатабыз. Мыйзамда көрсөтүлгөн нерселерди аткарбай жатабыз, муктарам жамаат. Ошондуктан бүгүнкү күндө авариялар көп болуп атат. YouTube'ду карасаңыз эле Ош-Бишкек жолунда, Өтмөктө, же болбосо Төө ашууда мындай авария болуптур, мынча адам кайтыш болуптур деп ушундай окуялар көп болуп атат. Урматтуу жамаатыл муслимин, авай болойлу. Урматтуу таксисттер, айрыкча сиздерге кайрылып айтамын. Кече Покровканын центринде дагы айтып өттүм өзүнчө таксисттерге. Сиздерден суранабыз. Сиздер өзүңүздөр эле эмес, алдыңарга салып жүргөн 5 адам, 6 адамдын тагдырын, анын өмүрүн кошо алып барып атасыңар, муктарам жамаат. Бирөөлөрдүн ажалына себепчи болбоңуздар. Ошондуктан машинаны айдасаңыздар, правилага кайрап, жай, секин айдап, бири-бириңиздерди урмат кылыңыздар, урматтуу водительдер. Урмат кылыңыздар. Турцияда болгонубузда сал бир нерсе болуп калса, жол аныкы болбосо да минтип койсо, сабыр деген сөз экен түрктөрдүн, түрк брадарларыбыздын. Сабыр деп коет экен, минтип койсо машина тып токтоп коет. Жол мунуку болсо да тигин өткүзүп жиберет. Бизде дагы ошол адет болуш керек, муктарам жамаат. Бирөө тыгылып чыга албай атса дагы, ал эптеп өтөттө деп коюп, жол меники деп эле өтө беребиз. Анча-мынчаларыбызга жардам берели. Көчөдө бузулуп жатып калган машиналарга токтоп, жардам бергенге аракет кылайлы. Бири-бирибизди урмат кылайлы, кадырлайлы. Дайыма ушул жол эрежелерин бузбай, жол эрежелерин бардыгын так аткарганга аракет кылайлы. Бүгүн бардык мечиттерге кабар берилген, бардык жума мечиттеринде ушул темада имамдар элдерге кайрылуу жасашып атат. Амин.